Ош менен Жалал Абад облустарына байпак тиккен фабрика жакынкы жылдар ачылышы ыктымал. Эгер экономика министрлиги жана айрым эл өкүлдөрү көтөргөн жаңы мыйзамдын долбооруна президент кол койсо, ага ылайык республиканын аймагында жаңы ишкерлигин баштагандар салыктын 4 түрүнөн толук 5 жыл бошотулат. Бул региондорду жакырчылыктан чыгарып, жергиликтүү элди жумуш менен камсыз кылуу багытын көздөйт. Bir станок 4.000-5 миң доллар турат, bir эле станок, 150-200 миң эле доллар керек, чтобы 30 эле станок койгонго. Өлкөнүн түштүгүндөгү ак алтынды кайра иштетүү жеке ишкердин планында бар. 15 миңге чукул дыйканды жумуш менен камсыздап, жаңы байпак чыгарган ишкананын бөлүмүн ачууну көздөдү. Эгер мамлекет насыя алууда кепил болуп, салыктан бошотсо, иштин алгачкы этабын жүргүзүү алуу жеңил болорун ишкер кошумчалайт. Башкысы бизнесмендердин мүдөөсүн аткарууда өкмөттүн көз жазымында эмес, региондордо жаңы өндүрүштүн түрүн ачуу үчүн мамлекет ишкерлерди колдоп, пайдадан жана сатуудан алынуучу жергиликтүү мүлк жана жер салыгынан бошотууну пландаган. Өнөр жай ишканаларды бул өзү куруш өзү кымбатка тургандыктан, анысы өзүнүн акталышы мындай жайыраак болот. Ошол себептүү 5 жыл анан улам ошол өкмөт тарабынан бекитилген ыкма менен улам ошол жеңилдик алган ишкананын үстүнөн албетте анализ, мониторинг жүргүзүлөт. Жаңы мыйзамдын долбооруна ылайык ишкерлер бардык тармак боюнча бизнесин баштаса болот. Бул үчүн өкмөт чектөө киргизбей, колдоо гана көрсөтөрүн экономика министрлиги бышыктайт. Болгону ишкананын ишин тиешелүү тармак жана жергиликтүү бийлик көзөмөлдөп, иштин ыргагына көз салат. Өндүрүштүн көлөмү артып, жумуш орундары жанданса, андан кийинки мезгилге деле салык алынбашы мүмкүн. Бул эки критерийдин негизинде тандалып, чечим жыл сайын узартылат. НДС салыгында 20%-тан 2%-га түшүп атканда коркушканда, бирок кайра көбүрөөк болгон. Бул деген жаңы ишкерлер ачкан мүмкүнчүлүк болот дагы. Анан көбүнчө адамдар жумуш менен камсыз болушат дагы. Кошумча социалдык фондго төлөмдөр өчөт. Анан жаңы иш болгондон сөз кайра бул пайда жагы көбүрөөк болот. Аймактарда өндүрүш ишканаларын ачуу менен жергиликтүү казынада акча көбөйөт. Жол, суу, социалдык курулушка каражат табылып, элет шартын жакшыртса болорун экономисттер айтышат. Башкысы ички сырткы миграция агымы токтоп, адискөйлөр башка өлкөдө көчө тазалоодон арылат. Өзүбүздүн элибиздин көнгөн, жерибиздин ыңгайына туура келе турган иштерди жасаш керек. Өзгөчө тоолуу райондорго мал, алардан чыгара турган продукциялардын түрлөрү көп. Өтө көп түрлөрү бар да. Ошонун бардыгында баягы Союздун убагындагыдай чакан ишканаларды ачып, ар бир түрү боюнча, ар бир айыл боюнча өзүнчө ишканаларды ачып, анан ошолорду иштетип кетсе, региондорго абдан жакшы болот эле да. Ишкер өндүрүштү аймактарда ачып, дотацияда турган айылды жакырчылыктан чыгаруусу максат. Бул салык боюнча демилгеленген жаңы мыйзамдын долбоорунда жазылып, көпчүлүк депутаттардын добушун алган. Эгер экономика министрлиги жана мыйзам чыгаруучулардын мыйзамына президент кол койсо, бизнесмендер ушул жылдын күз айынан баштап салыктын 4 түрүнөн 5 жыл бошотулат. Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары.